Өлкөдө электр энергиясын керектөө күн сайын өсүүдө, мындан улам жаңы гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке киргизүү негизги милдет болуп саналат. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы бул багытта бир катар долбоорлор камтылган. Алдыдагы 5 жылда Кыргызстандын энерго тармагы кантип өнүгөт? Бул мезгилде улуттук программада камтылган долбоорлорду толук ишке ашыруу канчалык реалдуу, маанилүү маекте талкуу жүргүзөбүз. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Студияда кызматта мен Расул Багышбаев, ал эми бүгүнкү конокторум Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун техникалык директору Жолдошбек Чубакович Ибраев. Саламатсызбы, Жолдошбек Чубакович? Жана ошондой эле бир аз убакыттан кийин биздин түз эфирге электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директорунун капиталдык курулуш жана долбоорлор боюнча орун басары Салават Садырович Садыракунов дагы келип катышат. Салават Садыракунович студияга башпактыр. Урматтуу техникалык топ, мүмкүн болсо мейманыбызды отургузуп койсоңуздар. Алаңгы чакта биз болсо урматтуу теле көрүүчү эсиңизге салабыз. 0312 67 04 76 биздин студияда түз эфир байланыш телефону иштей баштады. Суроолорду, пикирлерди узатсаңыздар болот. Дагы бир жолу эсиңизге салайын. Министрлер кабинети 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү программасын кабыл алган. Андагы негизги тармак ушул гидроэнергетика системасы. Алаңгы чакта Салават Садырович да келди. Саламатсызбы, студияга кош келиңиз. Салават Садырович, мүмкүн болсо биринчи суроону сизге узаталы. Бүгүнкү күндөгү дегеле өлкөбүздүн гидроэнергетикалык потенциалы кандай? Саламатсыздар, рахмат сурооңузга. Бүгүнкү күндө сиз айткандай, бул Кыргызстан энергетикалык байлык аябай, биздин энергетикалык байлыгыбыз аябай көп бизде. Бүгүнкү күндө ошо энергетикалык потенциалдын 10% бизде азыр аткарылып келатат. Келечекте биз 142 миллиардга чейинки кубаттуулукка электр энергия чыгарсак болот. Ошо бүгүнкү күндө азыр энергетикалык потенциалыбыз 10% тегерегинде эле, 10% тегерегинде эле колдонуп келатат. Гидроэнергетикалык потенциалды өнүктүрүүнүн кандай жолдорун сиз көрүп турасыз? Гидроэнергетикалык потенциалды көтөрүүнүн жолдору бул жаңы кубаттуулуктарды салуу керек. Бүгүнкү күндө бизде көптөгөн долбоорлор бар. Бул Камбарата ГЭС-1-ин куруу долбоору, ошондой эле жогорку Нарынк каскад кестерин куруу, Казарман каскад кестерин, Чаткал каскад кестерин куруу, Сары Жаз каскад кестерин куруу боюнча биздеги көптөгөн долбоорлор бар. Ошонун алкагында биз гидроэнергетикалык потенциалды көтөрсөк болот. Кийинки суроо биздин Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунан келген Жолдошбек Чубакович, сизге бүгүнкү күндө дагы бир өтө көйгөйлүү маселе бул энергетика секторунун жабдуулары. Дегеле мынакей жогорку чыңалуудагы бир катар объекттер бар. Алардын бир нечеси кооптуу деңгээлге эскилиги жеткендери бар. Аларды модернизациялоо, оңдоо, калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жатат? Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул багытта бизде жылыга алгылыктуу иштер аткарылып атат. Өткөн жылда бизде жаңы трансформаторлор коюлду, эскилиги жеткен электр жабдуулары алмашылды. Ушундай эле реконструкция жумуштары бизде жылыга пландаштырып, быйылкы жылга дагы көп пландарыбыз бар. Мисалы 2 көмүк чордондо 40 000 киловольт амперлик трансформаторларды, эскилиги жеткен трансформаторлордун ордуна алмаштыруу. Ошонун негизинде каскаддык жол менен 11 көмөк чордондо бизде ошо трансформаторлор алмашылып, кубаттуулуктар жогорулайт. Андан сырткары бизде проектлер бар. Ош шаарында 2 көмөк чордон куруу, Бишкек шаарында ипподромда көмөк чордонун куруу. Биз быйылкы жылга проектлерин иштеп чыгып, долбоорлорун ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса келерки жылдан курганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Көмөк чордондор мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып курулабы же инвесторлордон? Жок, өзүбүздүн эсебибизден курулчу көмөк чордондор, инвесторлор куруучу көмөк чордондорубуз дагы бар. Бул баш аягы бир көмөк чордонду толук орнотууга канча сумма сарпталат? Орточо эсепте 5 миллиондон көбүрөөк сомдон кетет. Каражат кетет. Керектөөчүлөрдүн
эсеби өсүп жаткандыгын эске алуу менен курулуп жатат да булардын баардыгы. Ооба, ошону эске алуу менен бизде баардык областтарда, Ош областында Нарын, Көл, ошо анан айрыкча Чүй менен Ош областтарында, Бишкек шаары, Ош шаарында жылдан жылга керектөөсү өсүп атат. Ошону жабуу үчүн ушундай кадамдарга барып атабыз. Бизде суроолор абдан көп, бирок бүгүнкү негизги темабыз ушул 2026 жылга чейинки өлкөнү өнүктүрүүнүн экономикалык артыкчылыктарында белгиленген гидроэнергетика тармагын өнүктүрүү болуп жатат. Мына ушул темага байланыштуу телекөрүүчүбүз дагы байланышка чыккан. Суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, сиз эфирдесиз. Үндү өктөмүрөөк чыгаралы, мүмкүн болсо кандай суроо бар? Саламатсыздар. Мен болсо ушу гестаттуу кетиштер маляр болуп. Анан бизди ушу пенсияга айдап атат. Баарын да таза. Мен үй бүлөм 6 адам. Аны жалгыз өзүм багып келдим ушул малга чейинчи. Азыр эми ошону эч мындай жалдырасам дагы калтыра албайбыз. Мен күч алдым бар, эркектерде күчтүү иштейм өзүм. Өзүм иштегениме 15 жашыман иштегем. Иштечи. Анан эми бир жарты жыл кармактыр булат. Балдарым кичине иштегенден кийин абысқа келди. Анан иштен чыгайын десем болбой атышат. Ошону кандай кылсак болот, директорлор? Срочно барыңыз, сокращение кылсак, пенсионерлерди барып айдап. Суроо түшүнүктүү болду сиздерге? Мен да так угуп алган жокмун, урматтуу телекөрүүчү. Мүмкүн болсо кайрадан байланышыңыз, бирок мен пенсионермин, мүмкүн болсо баягы бул жерде тариф маселеси жөнүндө сөз болуп атат болуш керек. Урматтуу үн режиссерлор, телефонду алабыз, кайрадан байланышты калыбына келтиребиз. Анткени дегенде азыр студияда мүмкүн болушунча биз укканга аракет жасадык, мен бирок так угуп алган жокмун. Энерго тармактын туруктуулугу үчүн татаал, бирок баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, керектүү кадам бул албетте акырындап тарифтерди жогорулатууга баруу зарыл деп дагы улуттук программада бул так жазылып турат. Бирок жарандардын баягы социалдык аялуу категорияларын дагы колдошубуз керек. Алар үчүн мындай бир компенсациялык чаралар дагы көрүлүш керек. Жалпысынан алып карап көргөндө ушул тариф саясаты боюнча сиздер келечекте кандай өзгөрүүлөрдү көрүп турасыздар? Туура суроо берип атасыздар. Бүгүнкү күндө энергетика системасында ошо азыркы бизге коюлган тариф биздин негизи эксплуатациябызга жана өзүбүздүн жанагы эскирип калган жабдыктарыбызды жаңылоого, ошолорду реконструкция, модернизация кылганга чындыгында жаппай келип атат ошол биздин тариф. Биздин энергетиктердин позициясы бул боюнча ошол тариф сөзсүз түрдө көтөрүлүш керек. Анткени биз келечекке дагы жаңы кубаттуулуктарды курушубуз керекпиз. Бүгүнкү күндөгү өзүбүздүн станцияларды жаңылаш керекпиз. Модернизация, реконструкция иштерин жүргүзүүгө биздин энергетиктердин ою ошо тариф маселесин бул келечекте карашыбыз керек. Финансылык жактан алып караганда да энергетикалык сектор чындап эле мына конугубуз айткандай кооптуу абалда турат. Бул эми бир жагынан алып карап көргөндө инвесторлор үчүн дагы демек кооптуу абалда болсо мааниге эмес болуп калат. Ошондуктан сиз кандай көрүп жатасыз? Кантип толук жактан алып караганда көз карандуулукка жетүү мүмкүн? Көз карандуулукка маектешибиз айткандай ошо биз выработканы көбөйтүшүбүз керек. Электр энергиясын иштеп чыгууну, өндүрүүнү көбөйтүп, аны өзүбүз эле колдонуп эмес, сыртка экспортко да берип, ошонун эсебинен дагы салым кошсо болот. Тагыраак айтсаңыз, сыртка экспортко берүү үчүн бирок биз ошол кезде баягы энергияны сатуу мүмкүнчүлүгүнө жетишибиз керек да, дегенде кантип жете алабыз ошо? Мүмкүнчүлүктөр мына азыр бизде эң чоң проект Каса Миң проектиси ишке ашып жатат. Бул 2023 жылы бул долбоор бүтүшү керек. Бул жерде биздин выработка, бизден чыккан электр энергияны Тажикстан, Афганистан, Пакистан мамлекеттерине жеткирүү маселеси каралган. Бул боюнча азыр иштер кызуу жүрүп атат. 40% жумуш аткарылып бүтүп калды. 455 километр узундугу аба чуалга курулуш керек биздин Кыргызстандын территориясында. Бүгүнкү күндө 1200дөн ашык опоралар, зымтиректердин 490 опорасы уже курулуп коюлду. Бул иш азыр толук кандуу жүрүп атат. Бул бизде эле эмес,
Тажикстанда, ошол эле Афганистанда дагы, Пакистанда дагы иштер уланып атат, аяктагы жүрүп атат. Токтогул ГЭС каскадында иштеп жаткан кубаттуулуктарды дагы мындай бир модернизациялоо, тездетилген реконструкциялоо иш-чаралары азыр абдан маанилүү болуп турат. Качан башталат? Туура айтасыз, азыр бүгүнкү күндө биз ошо энергетиканын флагманы болгон Токтогул ГЭСибизде чоң бир топ долбоор ишке жүрүп жатат. Азыр мындай айтсак, активдүү иштер жүрүп жатат аякта. Бүгүнкү күндө биринчи фаза реализация болуп бүткөн, аякта жанагы трансформаторлорду алмаштырып бүттүк, кабелдик линиялар алмашылган. Бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСинде ошо 4 агрегат бар, ошонун 4-нчи агрегат бүгүнкү күндө алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Биздин ушул жылдын ичинде 4-нчи агрегаттын алмаштырып бүтөбүз, андан кийинки 3 агрегаттардын алмаштыруу иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Урматтуу меймандар, мына ушул темага байланыштуу атайын видео материал бар. Азыр ошого назар салалы, андан кийин биз маекти улантабыз. Ал арада мен телекөрүүчүлөрдүн эсине саламын. 0312 67 04 76 студияга түз байланышка чыгып, суроо узатсаңыз болот. Биздин маек туура саат 16:40 чейин улантат. Анда видео материалга назар салалы. Азыркы тапта гидроэнергетика тармагын өнүктүрүү боюнча атайын план бекитилип, анын алкагында тиешелүү министрликтер иш алып барууда. Биз кененирээк маалымат алуу үчүн энергетика министринин орун басары Тилек Айталиевден сурап көрөлүк. Айта кетсеңиз, азыркы ошол бекитилген программанын кайсы пландары иш жүзүнө ашырылып баштады? Эми жалпысынан айтып кетиш керек, маалымат катары бул былтыркы жылдын этегинде биздин ушул мамлекетибиздин Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейинки өнүгүү программасы кабыл алынган. Бул биздин өлкө башчыбыз тарабынан ушул тийиштүү жарлык чыгып бекитилип, азыр бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан ошол программаны ишке ашыруу боюнча өзүнчө бир иш-чаралардын планы бекитилип, ал пландагы биздин министрлер кабинетинин тийиштүү чечими менен бекитилген. Азыр бүгүнкү күндө бардык министрликтер ушул иш планды жүзөгө ашыруу боюнча иш алып барып жатат. Анын ичинде дагы ал программанын ичинде өзүнчө энергетика тармагына багытталган дагы өзүнчө бир чоң глава бар. Ошонун ичинде бир нече биз үчүн көрсөтүлгөн тапшырмалар бар. Анын негизги багыты бул ошол энергетика тармагындагы кубаттуулукту көбөйтүү, бүгүнкү күндө электр энергияны жетиштүү көлөмдө чыгарып, биздин мекендештерибизге ушу жергиликтүү биздин керектөөчүлөргө энергияны жеткирүү. Андан тышкары ушул биз баягы дайым айтып келебиз го, Кыргыз Республикасында электр энергияны экспорттоо боюнча аябай чоң потенциал бар деп. Ошол потенциалды ишке ашырып, өздөштүрүп, андан тышкары ошол биздин ички керектөөчүлөрдөн тышкары экспортко дагы ошол электр энергияны сатууга жетишишибиз керек да. Негизги багыттар ушундай каралган. Андан сырткары биздин Токтогул, Камбар Ата ГЭСтеринде дагы оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, кайрадан ишке киргизүү сыяктуу маселелер да каралганда, конкреттүү түрдө айта кетсеңиз, ал канча убакытта ишке ашат, канча каражатты талап кылат, бүткөндө канчалык кубаттуулуктагы электр энергия көбүрөөк болуп баштайт азыркыга караганда? Жалпысынан айтып кетейин, бул чоң ири долбоорлор, Камбар Ата 1, эми бул дайыма айтылып келген эң негизги энергетика тармагындагы ушул ири ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлордун бири да. Камбар Ата 1 эми өзү куруу иштери бир жалпысынан орто мөөнөттүк баягы созулат, орто мөөнөткө. Бирок ошону менен бирге биз 2026 жылга чейин өзүбүзгө коюлган тапшырмаларга ылайык биз ошол Камбар Ата ГЭС 1ди куруу иштерин баштоо боюнча тапшырманы алдык. Ал жакта эми баягы каражаттардын булагын айта турган болсок, бул өзүбүздүн дагы бүгүнкү күндө биринчи электр станциялар акционердик коомунун мүмкүнчүлүгү менен, андан тышкары эми бул ири долбоор болгондон кийин кошумча дагы инвесторлорду тартуу боюнча иш алып барып атабыз. Эми кызыккандар аябай көп, себеп дегенде бул Камбар Ата 1 ГЭСинин өзүнүн бир өзгөчөлүгү бар да. Бул баягы кичинекей суусактагычы менен көп энергияны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары Камбар Ата 2 ГЭСи боюнча айтып калдык. Камбар Ата 2 ГЭСи бүгүнкү күндө 1 агрегат менен иштеп атат. Экинчи агрегатты ишке киргизүү боюнча бүгүнкү күндө эл аралык долбоор бар. Бардык бүгүнкү күндө азыр ошол иштай жүргүзө турган ошол экинчи агрегатты орното турган ишкананы тандоо боюнча конкурска бардык документтер даярдалып жатат. Кудай буйруса, аны
дагы жакын арада жакынкы 2-3 жылдын ичинде ишке ашырып ушул экинчи агрегатты дагы күчүнө киргизебиз. Андан тышкары эми ичинде ири гэстер боюнча дагы, кичи гэстер боюнча дагы көптөгөн эмелер каралган, иш-чаралар, көптөгөн объекттер каралган. Ошолорду дагы курулуш иштерин баштоо боюнча биз бүгүнкү күндө азыр ишти түптөп жатабыз да, документтердин баардыгын даярдап атабыз. Азыркы тапта биз ушул энергетикалык мүмкүнчүлүктөрдү өзүбүздөгү толук түрдө колдонуп жатабызбы же дагы кыска аралыкта ишке ашыра турган кайсыл конкреттүү пландар бар? Толук түрдө колдонуп жаткан жокпуз. Себеп дегенде биздики эми суунун дагы гидропотенциал боюнча дагы аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Эми дайыма эле айтылып келинет. Бир жылда бардык мүмкүнчүлүктөрдү өздөштүрө турган болсок, потенциалды 140 миллиард киловатт саат өндүрсөк болот деген божомол бар да. Бирок бүгүнкү күндө биз ал көрүнүштүн 10% өздөштүргөнбүз пландын. Бирок ошону менен бирге жана мен башында айтып кеттим, өзүбүзгө кички керектөөчүлөргө жетиштүү, андан тышкары экспортко жетишиш үчүн мына мен айтып кеткен азыркы ири долбоорлор болду. Камбарата 1, Камбарата 2. Андан тышкары бүгүнкү күндөгү иштеп жаткан гэстерди дагы ошолорду оңдоп түзөө иштерин модернизация кылып, ошонун иштеп аткан кубаттуулугун көбөйтүү боюнча, иштөө мөөнөтүн узартуу боюнча дагы долбоорлор бар. Ал ошол азыр баардыгыбызга маалым болгондой, Токтогул гэсте дагы андай иштер жүрүп атат. Учкургон гэсинде мына жакын арада эле иш толук кандуу башталды. Ат башы гэсинде ал жакта дагы уже долбоор этегине чыгайын деп калды. Кудай буйруса, ушул жылдын жыйынтыгы менен биз ал жактан дагы толук кандуу долбоорду ишке ашырып, кошумча кубаттуулуктарды алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ушул азыркы айтылган долбоорлордун баардыгын ишке ашырылуусу боюнча Ала Тоо 24 каналы мындан ары дагы берүүлөрүн улантат. Ал эми сизге убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Элиза, сизге да ыраазычылык айтабыз. Кабарчыбыз Элиза Нурматова бул багытта кандай ири долбоорлор жана кыска долбоорлор, чакан долбоорлор жакынкы келечекте ишке ашат атайын маек алган. Анда биз студиядагы меймандар менен маекти уланта турган болсок, Жолдошбек Чубакович, ири долбоордун бири бул өзүңүз жогоруда мына баштадыңыз, Каса-Миң долбоорун ишке ашыруу, анын негизинде энергияны экспорттоо мүмкүнчүлүгү келечекте Чыгыш Азия өлкөлөрүнө дагы багытталат. Каса-Миң долбоору азыр кайсыл этапта? Каса-Миң долбоору 2018 жылы башталган. 2023 жылы долбоор аякташ керек жумуштар толугу менен. Азыркы күнү бизде жумуштардын 40% аткарылып бүтүп калды. Бул проекттин жалпы суммасы 233 миллион долларлык проект. Азыр биздин Кыргызстандын территориясында 455 километр аба чубалгысы курулуш керек. Жерде 1241 зым тирек опора курулуп, зымдар тартылыш керек болчу. Бүгүнкү күндө бизде 490 опора курулду, зымдар тартылып, иштер дагы улантылып атат. Долбоор толугу менен кайсыл жыл аяктайт? 23 жылдын аягында долбоор толугу менен бүтөт. Эгерде бул толугу менен ишке аша турган болсо, Кыргызстандын утушу мына ушул долбоордун негизинде. Кыргызстандын утушу ошо жана башында айтылгандай, Афганистан, Пакистан, биздин коңшу Тажикстан мамлекеттерине электр энергияны, бизде өндүрүлгөн электр энергияны экспорттоо. Андан тышкары ири долбоорлордун арасында Камбарата ГЭС-1, Жогорку Нарын ГЭС каскаты, Суу Самыр Көкөмерен ГЭС каскаты, Казарман ГЭС каскаты сыяктуу ири гидроэнергетикалык объекттерди куруу пландалган. Салават Садырович, мына ушул ГЭСтер, каскаттар качан курула баштайт? Канча жылдын ичинде жогоруда биз атаган долбоорлор ишке ашырылат? Бул сиз атап өткөн долбоорлор эң ири долбоорлордун бири болуп эсептелет. Бул долбоорлордун ошо иш-чарага киргенде туура иш болгондо булар боюнча азыр Камбарата ГЭС-1 боюнча сүйлөшүп турган болсок, Камбарата ГЭС-1 бул Кыргызстанда эң ири долбоорлордун бири болот. Мунун кубаттуулугу 1860 мегаваттык гидростанция болуп эсептелет. Мунун куруу мөөнөтү 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөттү талап кылат. Бул анткени аябай чоң долбоорлордун бири болуп эсептелет. Калган ГЭСтер дагы бул аябай татаал, аябай ири ГЭСтерден. Суу Самыр Көкөмөрөн ГЭСи дагы бир 12 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Сары Жаз, Казарман ГЭСтери дагы бул ушу 10 жылдан өйдө убакыт өтөт, талап кылынат. Ал эми Жогорку Нарын каскад ГЭСтери болсо бир
бул бир 3-4 жылдын ичинде курулуп бүттүт да. Алардын арасында сиз өзүңүз белгилегендей Камбар Ата ГЭС биринин курулушу бул жалпы өлкө үчүн эң маанилүү жана келечектүү долбоор болуп эсептелет экен. Азыр телекөрүүчү бизге түз байланышка чыгып жатат. Кабыл алып суроосун угабыз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрөрман? Урматтуу көрүүчү, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Ассаламу алейкум. Арыбаңыз, кош келиңиз, аты жөнүңүз? Менин атым Мералидин Токуров. Шөлөк Сайыл өкмөтүнөн Ноокат районунданмын. Сурооңузду угуп атабыз. Мен айтайын дегеним, эмне үчүн ошол ГЭСтерди мейли куруп атасыңар. ГЭСтин бери жагы, мына айылдардагы жан конуштарга барсаңар, ошол 5 жылка, 6 жылканын ордуна 2 же жүргөнүбүздүн эмесинде болгон зындар кеткенде ошол батарея ошондон башталып атпайбы? Анан айтайын дегеним, жагылай урдоолор бар, ошол бир рейдти уюштуруп кичине бир эме кылбасаңар болбойт. Экономика ошондон башталат. Ыраазычылык билдиребиз. Ким жооп берет? Бул сурооңуз туура суроо деп эсептейм, туура маселе. Бул эми азыр өзүңүздөр билгендей энергосистема тармактарга бөлүнүп, бул бөлүштүрүүчү тармактарына тиешелүү суроо болуп калды. Бул мен биздин билишибизче бөлүштүрүү тармактарында деле ушундай жумуштар болжонуп, келечекке проектлери жазалып ошо ишке ашырылып атат. Ал бул сөзсүз карала турган маселе да. Муну мен ойлойм, ошо тиешелүү электр тармактары карайт болуш керек. Түшүнүктүү. Салават Садырович, аны менен бирге чакан ГЭСтерди куруу менен өлкөдөгү энергосистеманы мындай бир жаңы деңгээлге чыгаруу мүмкүнбү? Эми азыркы күндө сиз айткандай ири чакан ГЭСтерди куруу долбоорлору ишке ашырылып жатат. Өзүңүз билгендей Талас аймагында Балас Аруу ГЭСи курулушу мына бүгүнкү күндө жүрүп атат. Андан сырткары Каракөл ГЭСи деген бизде бар, 30 мегаваттык ал иштерде жүрүп атат. Эми бул ГЭСтер бүгүнкү талапты өсүп келаткан биздин потребленияны, конечно, аткара албайт, бирок бул дагы болсо бизге энергетика системасына өзүнүн салымын берет түз түрдө. Дагы бир телекөрүүчүбүз байланышка чыгып жатат, аны кабыл алалы. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Мен Актала, Нарын облусу Актала районунан Шырайып Рыспек пенсионер. Рыспек ага, кандай сурооңуз бар? Суроо, бизде Жамандаган деген жер бар, ошол жерге мини ГЭС курса азыр 14 километрде суу агат. Жайдыргычтыр суу агат, ошол жерге мини ГЭС курса болобу? Ошону бир өкмөт президентке чейин айтса, бир проект кылып жасап бербей, бизде суу өтө тартыш Акталада. Түшүнүктүү, сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул темага даярданып жатканда атайын ушул программада дагы маалымат камтылган. Бул баягы көрүүчүбүздүн суроосуна байланыштуу окшойт. Улуттук программада министрлер кабинети жергиликтүү бийлик менен биргеликте мыйзамдык деңгээлде гидроэнергетикалык долбоорлор үчүн жер бөлүү маселелерин да чечет экен. Бул 300-400 мегаватт жалпы кубаттуулуктагы генерациялоочу объекттерди пайдаланууга киргизүүгө мүмкүндүк берет экен. Мүмкүнбү ушул мына Актала районунан Рыспек агабыз пенсионер чалып, мүмкүнчүлүктөр бар деп атат. Министрлер кабинети сиздер ушул мүмкүнчүлүктөрдү карап, анан жер бөлүп берсе? Туура суроо бул дагы. Бул азыр чакан ГЭСтерди куруу боюнча биздин өзүбүздүн ачык акционердик коомубуз бар. Чакан ГЭСтери деген. Азыркы күндө ал мекемеде да көптөгөн ушу долбоорлорду кароо боюнча иштер жүрүп атат. Бул туура маселе. Өткөндө ошо чакан ГЭСтерди куруу боюнча биздин энергетика министрлеринде да сертификаттарды тапшыруу иштери да жүрүп өттү. Бул маселелер албетте каралат. Бул боюнча өзүбүздүн ачылган мекеме бар, ачык акционердик коому бар, чакан ГЭСтери. Алар болгон долбоорлордун Кыргызстанда каякта ири чакан ГЭСтерди куруу болот деген иштер менен ошонун үстүндө азыр иштеп жатышат. Демек, телекөрүүчүбүздүн өтүнүчү мындай бир четте калып калбас үчүн мына ошол сиздердин чакан ГЭСтер боюнча атайын кайрылса, ошол жерге суроосуна жооп тапсак болот турбайбы? Энергетика секторундагы дагы бир маанилүү жагдай бул ушул
заман өзгөрүп жатат, талап өзгөрүп жатат. Бүгүнкү күндө бул суроого азырынча мен өтүр коюп турайын, анткени кайрадан телекөрүүчү байланышка чыккан, кабыл алып суроосун угалы. Саламатсызбы, урматтуу телекөрөрман, сиз эфирдесиз, кандай суроо бар? Мен bu гидроэнергетика системасында специалисттерге суроо берейин дедим эле. 15. Сизди угуп жатабыз? Отасыз бүгүнкү күнгө где-то 15 миллиард киловатт часов электр энергия өндүрүп атышат. Быйылкы жылы 5 миллиард кошулабы ошол өндүрүп аткан электр энергияга? Сурооңузду дагы бир жолу кайталап коесузбу? Урматтуу телекөрүүчү, суроону дагы бир жолу кайталап коесузбу? Макул. Мына бүгүнкү күнгө электр энергиясында иштеп аткан специалисттер айтып атат. 15 миллиарддын тегерегинде электр энергиясын өндүрөбүз деп. Ошого быйылкы жылы 5 миллиард кошулабы жаңы курулуп аткан электр энергетика системасындагы жаңы долбоорлор боюнча? 15 миллиардка дагы 5 миллиард азыркы жаңы ишке кирип аткан долбоорлор дагы 5 миллиард кошулабы дейт үстүнө. Жалпысынан өндүрүү кубаттуулугу кандай болот? Быйылкы жылкыны сурап атат. Быйылкы жылкы. Суроо туура суроо берилди, бирок быйылкы жылы 2022-жылы 5 миллиардка чейин генерацияны көтөрө албайбыз. Бул биздин долбоорлор ошо жана айтып кеткендей, ири долбоорлор ошо 10 жылдын тегерегинде ишке ашыруу мүмкүн да. Кыска мөөнөттө биз 1 жылдын ичинде 5 миллиардка чейин генерацияны кошууга мүмкүн эмес да. Түшүнүктүү. Мына биз жогоруда бир катар ири долбоорлорду атап жатабыз. Анын негизгилери жана маанилүүлөрү бул 10-дон 12 жылга чейинки убакытты талап кылат деп атат. Мындай жөнөкөйлөштүрүп айтып берсеңиз, эмне үчүн мынчалык узак мөөнөт? Биринчиден бул долбоорлу ишке ашыш үчүн буга изилдөө иштери жүргүзүш керек. Андан кийин буга өзүнчө долбоор даярдалат. Анан долбоордун алкагында бул биринчи жана первоочередный мероприятие деп коебуз. Любой ар бир эле ГЭСти курууда биз биринчи инфраструктурасын куруп түшүш керекпиз да. Бул жол маселеси, ар кандай болгондо жанагы көпүрөлөрүбүз бар, строительный эксплуатационный водосброс деп коебуз, ошого кошогон перекрытие реки, бул өзүнүн состав работасы аябай көп да. Бул ГЭСти куруунун өзүнүн дагы бир системасы бар да. Туура куруш керек. Ошон үчүн бул толук ошо кубаттуулукка чыгыш үчүн ошо 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөт талап кылынат да. Урматтуу меймандар, азыр дагы бир телекөрүүчүбүз байланышып жатат. Суроосу бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу көрөрман. Сиз түз эфирдесиз. Ассаламу алейкум. Арыбаңыз? Мен бир сунушум бар эле. Жана суу жок деп эметип атпайбызбы? Ошо суунун немесине боюнча бир айтайын дедим эле сунуш. Кандай сунушуңуз бар? Сизди угуп жатабыз. Ошол сунуш мындай да, жана гидроударный насостор, электричество колдонбогон гидроударный насосторду коюп кайра артка кайрса болот да сууну. Сугат бүткөндөн кийин. Түшүнүктүү. Эми бул суроо дагы көбүнчө баягы суу тармагы боюнча адистерге экен, бирок сиздер кандай пикирдесиздер? Туура айтып атат. Мунун тиги көрөрмандын суроосу бул бизде гидроаккумулирующий электростанция деп коет да. Бул мунун системасы башкача да. Бул баягы пиковый нагрузка болгондо түнчүндө. Ошондо жанагы ылдыйкы бефтен насос менен сууну сордуруп алып, анан жана пиковый нагрузка болгондо түнчүндө иштетебиз да. Бирок мунун өзүнүн жана собственный потребление деп коет, соп нужды деп. Бул насосторго аябай кубаттуу насостор керек болот. Анан биздин азыркы убакытта бул ГАЭСтерди иштетүү бизге азыр көп деле мындай актуальность жок, анткени мунун жана насостор сууну соруп кайра өйдөгө БФКге соруп чыгыш үчүн көптөгөн кубаттуулукта электр энергия сатып алып келет да. Урматтуу студиянын спикерлери жана көрөрмандар, телефон чалгы чакты. Мен баягы дагы бир маанилүү жагдай энергиянын альтернативдүү булактарына өтүү, бул күн, шамал энергиясын өнүктүрүү тууралуу сурайын дедим эле. Бүгүнкү күндө ушул маселе канчалык актуалдуу? Жакынкы канча убакыттын ичинде биз баягы күн, шамал энергиясын өндүрүүгө өтө алабыз? Бул реалдуубу? Өтсөк. Бул боюнча дагы биздин энергетика министрлигинде көптөгөн жумуштар жүрүп атат. Бул жанагы күндүн жанагы шамалдын энергиясын электр энергияга кайра айландыруу боюнча. Бүгүнкү күндө ал боюнча да иштер жүрүп атат, инвесторлор келип атат, көптөгөн келишимдерге кол коюлуп атат. Бүгүнкү күндө ошо келген инвесторлордун биздин сунуштарын ошо энергетика министрлигинде каралып жатат.
бул дагы жакынкы убакытта ишке ашып калышы мүмкүн. Жолдошбек Чубакович, сиздин да пикириңиз маанилүү, кандай ойлойсуз? Бул маселе боюнча ошо бизге да кайрылып инвесторлор келген. Биз тиги система оператор катары ошо кубаттуулуктарды бөлүштүрүп беребиз. Анан бул жердин дагы бир жагдайы бар. Бул жөн эле күндүн энергиясын колдонуу станциялары деп келип атышат да. Бул жерде жанагы аккумуляторлору жок эле күндүн энергиясын менен иштеген станция деп келип атат да. Андай болгондо биз бул анчалык көп кубаттуулук сурап келип атат. Ал кубаттуулукту биз регулировка кылыш керек да. Эртеден кечке чейин күн чыгып турган убакта берет энергияны, күн батканда энергия жок болуп калат. Анда уже кайра баягы биздин мурунку традиционный энергетикага өтүп калабыз да. Анан ошону саат сайын баягы регулировка кылып туруш бизге азыр өтө кыйын. Андай мүмкүнчүлүктөр чектелүү да. Ошон үчүн биз азыр талап коюп атабыз ошо аккумулятор менен кошулуп станция куруу деп. Энергиянын ушул альтернативдүү түрүнө өтүү дегенде эле өзгөчөсү баягы экологиялык түрлөрүнө басым жасалышы керек деп атпайбы? Бул ушул улуттук программада дагы баса жазылып камтылып турат да. Анан эми сиз мына Кыргызстан улуттук электр тармагында техникалык жактан тейлеген директорсуз. Жалпысын алып карап көрө турган болсок, бул өзү мындай бир көп каражатты талап кылган. Долбоор болуш мүмкүн да. Көп каражат талап кылат. Анан бул жерде өндүрүлгөн электр энергиянын көлөмү азыраак болот да. Эми башка мамлекеттерде деле дүйнөлүк практикада бир мамлекеттин энергетикасынын бир 5% араң ошо Голландия, Германия өлкөлөрүндө, Европа мамлекеттеринде немеге туш келет. Демек өзүн кайра актоо, кайтаруу, жабуу деген сыяктуу маселеге келгенде толук актабай калышы мүмкүн. Телефон чалуу бар экен, биз кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, сиз эфирдесиз, кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп жатабыз. Сиз аты жөнүңүз? Сизди тынчыңызды алып аткан мен февралдын айынан бери 1 жыл болуп калды. Эки компания келген ГЭС куруу боюнча өз акчалары менен келип неметишти эле. Бул боюнча Садыр Нуркожоевич президент да билет. Анан табыштады эле өкмөттүн орун басары Алиевке. Ал жерде неме болуп, совещание өткөзүлүп, Министерство энергетикага жана транспорт министрлерине эметилген. Бул компания иншаат дегенде дүйнөнүн 31 өлкөсүндө ГЭС куруп жаткан. Афганистандагы ГЭСи да бүттү эле. Бирок ошо документациялары бүтпөйт, инфраструктуралар эмелесиздер айтып отургандай. Биз келгенден баштап тиги неме да узун, Сыдыков Бакыт деген бар экен, неменин энергетика боюнча компаниянын Акулбаева. Ал жерде болду гана анан бүт чечилишет эле. Кайра ал жоюлуп кетти. Анан министерство болду, анан министр алмашат. Улам министр алмашылгандан кийин эле кайра ушунчалык калып атылды. Эми бул иш бүтпөй атат да. Сулайман Чилиев деген президент бар эле, 3 жолу келди. Мушфик Ахмадов деген экөө тең келишип администрациянын орун басарында да болду эле. Президенттин көрсөтмөсү менен тиги Алиевке да берилди эле. Бирок бул чейин документациялары бүтпөй атат да. Ошол боюнча кайрылалык деп эле өз акчалары менен өзүлөрү куралык деген 100 киловаттын тегерегиндеги биринчини куруп көрөбүз. Анан эгер неме болсо куруп, анан өзүбүз энергияны сатып өткөзүп беребиз деген. Буга министерство энергетика макул болду эле. Анан бирде куруп. Урматтуу көрүүчү, мүмкүн болсо суроону кыскарталы, убакыт абдан аз болуп атат. Тоготебир жерин берсеңиз суроо. Хорошо. Андайында куралык дегенде кечирип коюңуздар, ушул болгон сөз. Түшүнүктүү, ыраазычылык билдиребиз. Жалпысынан түшүнүктүү болуш керек ушул чакан ГЭСтер боюнча го. 100 мегаваттык дейт, бул ири эле ГЭСтерге кирет. Ириге кирет экен. Биз бул боюнча маалыматыбыз жок экен, биз эртең тактайбыз. Биз анда бүгүнкү маекти жалпы жыйынтыктап айтканда мындай бир ушул долбоордо улуттук программада кыска мөөнөттүн ичинде иштешинин так эрежелерин жана тиешелүү институттарды түзүүнү аныктоо менен электр энергиясынын бир дүң рыногу түзүлөт деп жазылып турат да. Кандай комментарий бере аласыздар ошого электр энергиясынын дүң рыногун түзүү боюнча?
Бұл эми баягы тармакты финансылык жактан жакшыртуу, мындай бир башкаруу сапатын жогорулатуу дагы каралып жатат да. Түшүнүктүү. Анда мындай өзүңүздөрдүн пикириңиздер менен жалпы долбоорду жыйынтыктап, долбоор боюнча жыйынтыктап айтып бериңиздерчи. Дагы кандай көрүп жатасыздар? Анткени бүгүнкү маанилүү маселе бул энергетикалык көз карандысыздыкка жетүү. Аны менен бирге долбоордо биз жогоруда сөз кылган Кыргызстан электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн дагы жолго салыш керек деп турат. Дагы кандай кошумча пикирлериңиздер бар же болбосо биз теле көрүүчүнү кабыл алалы. Саламатсызбы? Урматтуу теле көрүүчү, саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз. Энергетика боюнча мындай сунушум бар эле да, суроом бар эле. Мына Каракулчада Алайкудан бери Ылай тарага чейинки чоң тар деген суу бар. Бул деген мына Көкөмерендин суусунан дагы чоң. Ошого ГЭС курса болобу деп сурайын дедим эле. Бул бир. Экинчи суроо мындайда, мына Кыргыз энергетикасында иштеген кызматкерлер министрден баштап жөнөкөйгө кызматчыларга чейин изденүү иштесеңер болбойбу. Же обязательно өкмөттүн, президенттин буйругун күтүп отура бересиңерби? Силер айлык алып атасыңарбы же айлык албайсыңарбы? Даяр продукцияны дагы иштете албайсыңар. Биз эмне себептен биз Казакстан, Өзбекстанда энергетика алып жашайбыз ушуга чейин? Уялыш керек такыр. Бунда издеш керек. Айлык албасаңар айткылар, биз төлөп берели караламан. Ыраазычылык билдиребиз. Биринчи суроосу бул Көкөмерендин дагы мүмкүнчүлүгү кең болгон Каракулча аймагында деди окшойт. Чоң Алайда деди окшойт, Аксакал айткандай, бизде ошо жана гидроэнергетикалык потенциалыбыз аябай күчтүү өткө чоң деп атпайбыз. Ошо бизде азыр 38 ГЭСтен турган 9 каскадты курууга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бул тетиги Союз учурунда эле, Совет учурунда эле бизде Ташкентте, Өзбекстанда Таш гидропроект деген бир ири проектный организация бар болчу. Ошол компания убагында баарын изилдеген. Бизде ошо 38 ГЭСке чейин курсак болот. Албетте, ал если суунун сыйымдуулугу күчтүү болсо, аяка ири ГЭСтерди кура турган болсок, ал маселени да караш керекпиз. Анан Аксакал экинчи маселесин айтып кетти. Бүгүнкү күндө энергетиктер деле бир орунда отурган жокпуз. Азыр алыгылыктуу көптөгөн иштер жүрүп атат. Ошол эле жанагы биздин учурда колдонуп жаткан станцияларыбыздын модернизация, реконструкция иштери боюнча көптөгөн финансылык институттар менен долбоорлор жазылып, бүгүнкү күндө ошо инвесторлор тартуу боюнча да көптөгөн иштер жүрүп атат. Келечектеги жана перспективадагы биздики ГЭСтер боюнча дагы бүгүн көптөгөн министерствода жакшы политика жүрүп атат. Инвесторлор тартуу боюнча Аксакал айткандай президенттин дагы өзүнүн иш чарасы менен бизге бекитип берген. Бүгүнкү күндө инвесторлор тартуу боюнча ички өзүнүн Кыргызстанда болгон инвесторлор менен болгон дагы акча тартуу боюнча, инвестиция тартуу боюнча, андан сырткары баягы дүйнө жүзүндөгү ири инвесторлор менен сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Ортолуктарды куруу боюнча. Жылышбек Чубакович. Биздин компания боюнча деле ушундай эле иштер жүргүзүлүп атат. Инвесторлор менен иштеп атабыз. Биз бул экспортко чыгаруу эле эмес, өзүбүздүн ички тармактарыбызды дагы реконструкция, модернизация иштери жыл сайын жүргүзүлөт. Бул азыр бизде 60% чукул электр жабдууларыбыз эскилиги жеткен электр жабдуулар. Ошону жылыга модернизация, жаңыртып, жаңы заманбап электр жабдууларын алып келип коюп, биз дагы иштеп атабыз ошонун үстүндө. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактап, маанилүү маекке келип, теле көрүүчүлөрдүн биздин суроолорго жооп бергениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчү, эсиңизге салам. Өлкө экономикасын өнүктүрүүдө эң артыкчылыктуу тармактардын бири албетте бул гидроэнергетика. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында өлкөнүн энергетика тармагы кандай өнүгөт, кандай ири долбоорлор ишке ашат? Биз Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун техникалык директору Жолдошбек Чубакович Ибраев жана электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директорунун капиталдык курулуш жана долбоорлор боюнча орун басары Салават Садырович Садракунов менен маанилүү маекте талкуу жүргүздүк. Амандыкта жолугалы, өзүңүзгө жана жакындарыңызга сак болуңуз.